адамдардын ичинен эң жомарт адамдар кимди айтабыз? Бирөө сурап келсе, жүзү бозоруп, кордолгон абалда, томсоргон абалда калбасын деп, анын жүзүн сактап калган адам дептир да. Мисалы сизден 10 000 сом сурап келсе, шартыңыз бар, жок дегенде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, кайтар баарын билип калсаңыз, кээ бир адамдар бар, алдап да көйт атпайбы? Качайып. Анан ошо кезде жок дегенде 1000 сом берип, 2000 сом берип, тууганы муну алып кой деп, алдап кетсең да ошондон ары эмне кылып кете бер? Алдап кете бер дегендей кылып берип кое бересиз. Анан бизде карыз берип, карыз алгандын эрежесин жакшы билбегендиктен ортодогу мамилелерибиз да эмне болуп атат? Үзүлүп атат. Негизи Бакара сүрөсүндө келет. Ким бирөөгө карыз берсе, ордуна сөзсүз эмне алышыбыз керек? Залог дейбизби, барымта дейбизби, күрөө дейбизби? Ошондой нерсени алып туруп, берген карызыңыздан өйдөрөөк болуш керек баасы. Себеби айтылган мөөнөттө балким 1 жылга бересиз, балким 2 жылга чейин бересиз. Бергенден жанагы күрөөсүн, залогун, барымтасын сатып жиберип, анын ордуна эмне кыласыз? Жанагы акчаңызды чыгарып аласыз, арткан акчасын ээсине берип коесуз, мынакей тууганым деп. Мына ошондуктан шариатта бирөө менен аласа бересе кылганда сөзсүз түрдө эмне кылышыбыз керек экен? Мамилеге так болуп, күрөөгө бир нерсе алып калыш керек. Эми барымта деп адамды айтат экенбиз. Буюмду эмне дейбиз? Күрөө дейбиз.